Атамекен биз үчүн не кылды эмес, биз не кылдык Атамекенге. Мекеним Кыргызстан. Мамлекетке мен дагы бир жакшы салымымды кошом деген үмүттөмүн. Бүгүн өлкөдө Атамекенди коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Бул күн аскер тармагында кызмат өтөгөн, дегеле эр жигиттердин көптөн күткөн майрамдарынын бири. Ага улай 7 каналдын бүгүнкү сапары Жалал Абад облусундагы алдыңкы аскер бөлүгүндө болду. Көкжаңгак шаарындагы 52-870 Илбир Сатайын багыттагы полкунда бул күн кандай өткөнүнө күбө болдук. Биздин алгачкы эле каарманыбыз дал ушул аскер бөлүктүн командиринин орун басары Аскарбек Султанов болду. Ал акыркы 15 жылдан бери мекен тынчтыгы үчүн ушул тармакта иштеп келет. Өзү Ош облусунун Ноокат районунан, бул жакта ал турак жай менен да камсыз болгон. Бүгүн ал майрамга карабай өз кызматы менен жоокерлердин тамак ашын, кийим кечесин көзөмөлдөөгө баратат. Nasıl kara? Jür bolsun. İşte lazım mı? Ал ортодо кооздолгон унаада төрөт үйүнөн аскер бөлүккө ымыркай келди. Мында иштеген подполковник Сейитказы Момунов бүгүн кош майрам экендигин айтып, кубанычын тең бөлүштү. Көрүндүк мобильный банкинг менен салган да. 4-чүзү буга чейин 3 уулум, анан 4-чүзү кыз болуп апасын баягы ойлоп жүргөн ой максатына жетип, мына Кудайыма шүгүр кызы болду 4-чүзү. Рахмат ушунчалык коллективге ушундай өз тозуп жаткан. Майрамыңар менен жигиттер. Кандай сезимдер болуп атат? Бүгүн эми майрам өзүңүздөрдүн. Майрам сон айтыш кыйын эми сөз менен. Бул жерде мен командирдин орун басары болуп иштейм бул жерде. Аскер бул жерге келгениме 3 жыл болуп калды. Ушул 2019 келгем, ошондон бери ушул жерде кызмат кылабыз. Ошол бардык аскер кызматкерлерине жана мекенди коргоочулардын күнү менен бардыгын куттуктап, ийгилик каалап, ден соолук, мекенибизде тынч болсун. Ушул мекенибиздин чек аразы бекем болуп, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрөбүз. Рахмат. Атын ким койдуңуздар? Атын Элина койдук. Ар бир жаран үчүн ата журттун кызыкчылыгын коргоодон өткөн ыйык жана акыйкат милдет жок. Бул күндүн маанисин терең түшүнгөн аскер бөлүктүн курамында бүгүн өзгөчө майрам. Андыктан жоокерлердин да тамагында өзгөчөлүк бар. Бүгін 23 февраль Атамекенди коргоочулар күнүндө жоокерлердин тамак ашын, обед учурунда тамак ашын текшерип, жоокерлерге праздничный обед болуп, бизде майрамдык обед болуп даярдалды. Азыркы учурда жоокерлер тамактанып жатат. Өзүм кесибим боюнча айта кетсем, мен командирдин орун басары жоокерлердин, ушул аскер бөлүктөгү жоокерлердин жана аскер кызматкерлердин кийим кече, тамак аш боюнча, камсыздоо боюнча орун басар болом. Азыркы учурда жоокерлердин тамак ашын текшерип, тамак ашын карап,
тактаганы келип отурам. Ошондо бүгүн буларга майрамдык дасторкон экен да? Бүгүн ата мекенди коргоочулар күнүнө жоокерлерге обед өзүбүздүн ашпозчулар тарабынан аш даярдалган макаронный суп, салат и черный белый хлеб берип даярдайбыз. Негизи булардын өзү менюсу кандай бир жумалык? Бир жумага бир меню раскладка түзүлөт. Меню раскладканын негизинде биз өзүбүз меню раскладканын негизинде бул жактан аскер бөлүктөн түзүп, бул жактан көрсөтө кетсек, айта кетсек сиздерге туура болот деп ойлойм. Бир жумалык түзүлөт. Бир жумада бул жерде по числам обед, завтрак, обед, ужин болуп көрсөтүлөт. Бүгүнкү күнү 23 февраль. Обедте плов, суп, макаронный болуп жазылып турат. Командир менен утверждать этилип, бир жумага бир раскладка түзүлөт. Тамак ашы азыркы учурда эң жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде жоокерлерден азыр эртең мененки тамак ашын айта кетейин. Эртең менен жоокерлер ысык тамак, колбаса, сыр, сок, сахар, чай, молоко сгущенный жеп эртең менен ошондой тамактансат. Тамактары азыркы учурда жакшы. Азыр жогорку деңгээлде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн тарабынан жогорку деңгээлде жоокерлерди тамактануусу жогорку деңгээлде болуп жатат. Кызмат өтө проблем. Бул жерде үй бүлө менен үй берилген, камсыздалган үй бүлө менен зарплата, айлык маянасы жакшы. Кызмат өтөгөнгө абдан сонун жер деп ойлойм. Анын куралдуу күчтөрүндө бул аскер бөлүк элитный подразделение болуп, элитный армия болуп эсептелет. Атайын багыттагы бригадасы болуп. Ушул кызмат өтөгөнүмө кубанычтамын ушул аскер бөлүктө. Ата мекенди коргоо ыйык милдетте эсептеген мекен сакчылыгындагы жоокерлер ата журттун чыныгы күйөрмандары. Мында даярдалган аскерлер өлкөнүн ар кайсы жеринен, өзгөчө түштүк аймагынан келишет. Жоокерлердин айтымында армияда кызмат өтөө жооптуу жана сыймыктуу. Арасында офицер, генерал болууну максат кылган жоокерлер да бар. Бузак районунун Китайарык айылынан келдим. Өзүм 23 жаштамын. Кызмат өтүүдө азыр 4 ай болуп калды азыркы учурда. Ушу Көк Жаңак шаарындагы 52-870 аскер бөлүгүндө экинчи атайын дайындалган багыттагы Илбис бригадасына кызмат өтүп жатам. Бизде эми бул жерде кызмат өтөө аябай жакшы. Бизде эң башкысы спорт жагына, спорт багытында көп көңүл бурулган. Өзүңүздө көрүп жаткандай балдар ар дайым күчүрмөн даярдыкта. Күн түн дебей ар дайым талыкпай кызмат өтүп жатабыз. Ушу башка кыргыз балдарга дагы, кыргыз эркектерине дагы бул ар бир кыргыз эркегинин милдети деп эсептейм. Ушу эмне десем дагы, ушу келгиле кызмат өтөгүлө биз үчүн милдет. Ош, Баткен, Жалал Абад бул жагы Токтогул районуна чейин бүт баары келген. Эч ким азыр армиянын баары жаман көрүп, андай эмес, азыр жакшы баары. Баары бир туугандай, баарыбыз бир туугандай мамиле кылып, үйдө кандай бир туугандай мамиле кылсаң, бул жерде да ушундай мамиле кылып бири-бирибизге ар дайым сый урматта, маш угутада бири-бирибизге жардам берип, ар дайым кимге эмне керек болсо баары жакшы. Кызмат өтө жакшы, Кудай буйрса. Алда жакшы үмүттөр бар, келечек. Армиядан чыгып буйрса, ата мекенге кызмат кылайлы. Ата мекен биз үчүн эмне кылды эмес, биз эмне кылдык ата мекенге. Ошентип суроо берсек, Кудай буйрса баары оңолот деп ойлойм, ишенем. Мен Ош областына караштуу Алай районунун Терек айылынан болом. Бул жака ушул былтыр күз мезгилинде келгенбиз. Армия азыркы ушул учурда мени көптөгөн жакшы жактарга тарбиялап жатат. Тазалыкка, кандай ким менен кандай мамиле кылганга үйрөтүп жатат. Тартипке, убактылуу жүрүшкө,
ушул жактарга үйрөтүп жатат. Мурда армияны мен сыртта жүргөндө өтө башкача ойлочу элем. Бул жака келгенден кийин өзүм көрдүм, анан жакшы жака өзгөрүлдүм десем болот. Өзүмдүн калемиме таандык бир ырым бар эле, ошону айтып койсом уруксат этет. Ата бабам сактаган биздин мекен, ар күн сайын жүрөгүмдөн ойлой берем. Асказоосу көк асманга тийип турган, мекен үчүн ар дайым жаным курман. Түндүк түштүк бөлүнбөстөн бир бололу, бир муштумдай чогулуп оңололу. Кыргызстанды артка тартпай алга сүрөп, акырындан чепти тозуп коргонолу деп ушул ырды жазган болчумун ушул жерге келип. Жаш кезимден бери ниеттерим бар болчу. Быйыл аракет кылып жетем деп турам. Аз убакыттар калды, офицер болом деп. Ошол мындан ары мамлекетке мен дагы бир жакшы салымымды кошом деген үмүттөмүн. Биз ошондо кайсыл жакка кетип атабыз? Биз Көкжаңак шаарында жыл сайын өткөрүлчү Актар деген майрам болот экен, ошого катышканы баратабыз. Элбир Сатайын багыттагы бригадасы Көкжаңак шаарындагы иш-чаралардын баарына активдүү катышып келишет. Спорттук оюндарда да байгөлүү орундарды багындыргандар. Көкжаңак шаары тоолуу аймак, кышында кары кетпеген жайда жыл сайын ак кар аталышында майрам белгиленет. Салтка айланган бул майрамда бүгүнкү күнгө туш келди. Ага аскер бөлүктүн жоокерлери да катышып, анда аркан тартышуу, гира көтөрүү сыяктуу спорттук оюндарда өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтө алышты. Менин кубок болгон бул. Бакта Көкжаңактын арактан, бияктан МЧС'тер келген. Ошондо утуп алганбыз бул. Ошол. Шаарда кайсы оюн болбосун баарына келебиз. Баарынан жакшы орундарды алып кетебиз. Бул жака бир 3-4 жолу түштүк. Баарынан месталарды алып, жеңиш болуп кеттик. Birinci komandası. Gol demek koy, gol. 2-0 болду, 2-0. Жеңиш. 1-1 Кошумчалай кетсек, өткөн жылдын 23-февралында дал ушул 52-870 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы Жалал-Абад шаарынын тургундарына патриоттук ырларын тартуулашкан. Алардын башкы максаты элди мекенчилдикке үндөө, ошондой эле өздүк курамдын да моралдык духун көтөрүү болуп саналат. Ошону менен пайдаланып, кыргыз элиндеги агаларымы, досторуму, инилерими, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн куралчандарды 23 февраль майрамы менен куттуктап кетмекчимин. 23 февраль майрамыңыздар менен сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, албан ийгиликтерди каалайм. Кызмат өтөгөндөргө кызмат өтөшүнө үгүттөйм. Кайсыл жерде болбосун, ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан, 52-870 аскер бөлүмүнүн командачылыгынын атынан баарыны бүгүнкү майрам менен куттуктап кетем. Жалпы эле өзүм тууган уруктарыма чоң ыраазычылык билдирем. Ушул даражага жеткизип, мени чоңойтконуңуздарга, ата-энеме, бир туугандарыма, 52-870 аскер бөлүгүнүн командири Казаков Уларбек Усеновичке, командир отрядыбыз Берикбаев Оморхан агама, командир группабыз капитан Алханбеков Куштарбек агама, старшинабыз Адибакас уулу Алымбек агама, сержант Жамолот уулу агама чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы жактарга үндөп, алга сүрөп, бизге поддержка берип келе жатат ушул убакка чейин. Баарыңыздарды бүгүнкү
23 февраль ата мекенди коргоо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн жалпы аскер кызматкерлеринин 23 февралда ушу жалпы кыргыз элинин 23 ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайм чын жүрөгүмөн. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, узун өмүр каалайм. Мекен сиз үчүн? Мекен мен үчүн ар дайым ыйык милдет. Мекен бул менин үйүм, мен жашаган жерим, мен эне сүтүн деп эсептейм. 19 жылдан бери бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Андан бери бул майрам мекенди коргоочулар күнү деп аталып, жалпы мырзалардын күнү катары майрамдалып келет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Көкжаңгак шаары.